Ассаламу алейкум, менин атым Улан, жалпы практикалык врачмын. Ош шаарында жашайм, иштейм. Мага ашказан ичеги оорулары, боор, өт, уйку без, бөйрөк оорулары жана негизинен гормоналдык оорулар боюнча байланышып кеңеш алсаңыздар болот. Бүгүнкү биздин темабыз бульбит, дуоденит, 12 эрозиясы жана жарасы. Жалпылап айтканда 12 оорулары. Эмне үчүн бул теманы тандадык? Анткени бул тема өтө көп көтөрүлө бербейт. Ошондой болсо дагы башка органдарыбыз сыяктуу эле 12 дагы жабыркап турат. 12 эмне үчүн мындай аталып калган? Себеби анын узундугу жалпылап айтканда 12 бармакка тең. Ушул бир бармак болсо, ушудан 12син катар тизе турган болсок, 12 узундугу ошончо. Өйдө жагынан ашказан менен, бүткөн жери ичке чеги менен байланышат. Жана мындан сырткары ал өт капчасы менен дагы одди сфинктер аркылуу байланышат. Жана уйку без аркылуу да, уйку без менен дагы байланышып турат. Вирсингов проток деп коет. Ушул 4 орган менен тыгыз байланышта турат. Жана ар бири менен өзүнүн ушул кандайдыр бир байланышта, мисалы кошуначылык деген сыяктуу. Мисалы ашказандан ушул тамак аш химос абалына, башкача айтканда өтө майдаланган абалда 12 өткөрүп берсе, 12 тамакты сиңиргенден кийин ашкан калдыкты ичке чеги өткөрүп берет. Ал эми өт капчасынан болсо, сфинктер одди аркылуу өт суюктугу түшөт жана өт суюктугу бул майларды эритип берет. Ал эми уйку безден болсо, башкача айтканда ашказан астындагы без Вирсингов проток аркылуу 12 ферменттер коюлат. Негизинен амилаза, трипсин жана липаза. Булар майды, белокту жана углеводду сиңирип беришет. Мындан сырткары 12 ушул эле ашказан астындагы безден бикарбонат дагы коюлат. Ал болсо ашказандан түшкөн агрессивдүү туз кислотасын бир аз нейтралдап таркатып турат. Бул болсо ал 12 өтө эле сезгентип бара-бара жок кылып салмак. Биздин ушул 12 ушундайча иштейт. Ал өйдө тараптан ушул 12 көкүрөк омурткасынан башталган болсо, төмөн жагы ушул 2 бел омурткасына чейинки аралыкта турат. Жалпылап айтканда ушул алды жактан бул ушул киндиктин өйдө жагында тургандай. Жана анын формасы ар кандай болушу мүмкүн, ар кимдики. Негизинен ушул С тамгасын элестетсеңиздер боло берет. Ушул С тамгасына окшогон орган жана бул тамак сиңирүүдөгү эң негизги орган десек дагы болот. Анткени ушул 12 организмге керектүү болгон бардык ушул компоненттер организмге өткөрүп берилет дагы. Ашкан калдыктар болсо ичке чеgiге өткөрүлөт. Жана ал андан ары жоон ичегиге өтүп, ошентип керексиз калдыктар сыртка чыгарылат. Керектүүлөрү болсо организмге өткөрүлөт. Негизинен ал ушундайча иштейт. 12 дагы өйдө айткандай башка органдар сыяктуу эле сезгенет. Эгерде 12 эң башталган жери сезгенген болсо, биз муну бульбит деп коебуз. Себеби ал ушул көбүрөөк бульбит болобуз. Анткени ашказандын туз кислотасы биринчи эле ушул 12 башталгыч бөлүгүнө түшкөндүктөн ошол жерин көбүрөөк сезгентет. Жана андан аркы бөлүктөрү деле сезгениши мүмкүн. Биздин туура эмес жашоо образыбыздын, аракеттерибиздин негизинде. Жана бул бара-бара эрозия да кылып коюшу мүмкүн 12 жана жада калса 12 жара дагы болуп калат. Албетте мунун баары коркунучтуу эмес. Бульбит дагы, дуоденит дагы, жада калса эрозия, 12 жарасы дагы дарылана турган эле оорулар. Жада калса үй шартында дарылана турган эле оорулар. Албетте таблеткалар менен бир канча убакытка чейин, балким 1 ай, балким 2 айга чейин оорунун ушул деңгээлине жараша
Эгерде бул жерде өсмө болуп калган болсо, албетте өсмө дененин ар бир бөлүгүндө болушу мүмкүн. Анда албетте маселе кыйыныраак, онкологиялык ушул шартта деп койсок болот, дарыланууга туура келип калат. Эгер ошондой болгон болсо, бактыга жараша, эгерде биз туура аракет кылып өз убагында дуоденитти дарылап койсок, мындай кесепеттер келип чыкпайт. Андыктан ар бирибиз өзүбүзгө кылдат болойлу дагы, 12 сезгенген болсо, дароо дарыланууга киришели. Эми 12 сезгенген болсо, эмне болот, кандай болот, сизде кандай белгилер болот, ошону дагы айтканга аракет кылайын. Оору канчалык күчөгөн болсо, ошончолук сизди көбүрөөк кыйнайт. Курч кармаган деле дуоденит болушу мүмкүн, бирок бул сейрек, негизинен өнөкөт эле болот. Жана эң обалы бульвит болот, жана андан ары дуоденит болот. Эми оорунун белгилерин айтып өтөйүн. Негизинен ооруксунуулар тамактануудан бир жарым сааттан кийин башталат. Жана ал катуу оору эмес, ушул гендиктин айланасында, гендиктин өйдө тарабында ооруксунуулар болот. Бир калыптагы, эгерде жара болуп калган болсо, оору катуураак болушу мүмкүн. Анан кечкурун өзгөчө бир 11-12 балким 1 дагы ачка болуп калган сыяктуу болуп, ушул өтөдө айткан жер, ушул гендиктин айланасында ооруксунуулар болот, өзүрүсүз. Эгер ушундай болгон болсо, демек сиздин 12 жара дагы болушу мүмкүн. Мындан сырткары, ушул ич бир аз көпкөнсүйт, тамакка болгон табит жоголот. Мисалы сиз ачкалык сезимди сезген болсоңуз дагы, тамактанып олтурганда эчтесе жегиңиз келбейт. Бир аз эле тамак жегенден кийин ичиңиз толуп кеткенсийт. Ушул белгилер негизинен 12 сезгенгенин билдирет. Эгерде ушул белгилерди өзүңүздөн байкап жатсаңыз, албетте дарыланууга киришкениңиз жакшы болот. Бирок ушул белгилер бар туруп эле таптакыр башка оору болуш деле мүмкүн сизде. Ошондуктан өз алдыңызча эч убакта дарыланбаңыздар. Сөзсүз түрдө дарыгер менен кеңешип, балким ал айткан текшерүүлөрдөн өтүп, андан кийин гана дарыланууга киришесиз. Эч убакта өзүңүз диагноз койбоңуз. Бул сөздү буга чейин көп эле айтканмын. Сиздин күмөндөрүңүз эч убакта өзүн актабайт. Анткени кайсы гана оору тууралуу сиз маалымат укпаңыз, ал сизде бар сыяктуу сезиле берет. Мисалы, черепное давление десе, сизде черепное давление бар болгонсуйт. Эгерде мигрен десе, мигрен сизде бар болгонсуйт. Эгерде артроз деп айтылып, ушул маалымат укчу болсоңуз, артрозуңуз бардай сезиле берет. Анткени дененин ушул муунундагы ушул бөлүктөр кырсылдай берет. Баарыныкы эле кырсылдайт. Кырсылдаган үчүн эле артроз деп диагноз коюп койсок болбойт. Оң капталыңыз, сол капталыңыз ооруган үчүн эле өзүңүзгө ушул бөйрөк ооратат деп диагноз койбошуңуз керек. Ошо сыңарындай эле өйдөдө айтылган симптомдор болуп турса дагы, 100% өзүңүздөн дуоденитти аныктап жатсаңыз дагы, баары бир өз алдыңызча дарыланууга киришпеңиздер. Анткени дарылануу комплекстүү нерсе. Бул бир гана диета кылып коюу менен, туура тамактануу менен эле чечилип калчу көйгөй эмес. Сөзсүз түрдө гастроэнтеролог же терапевт врач менен кеңешиш керек. Катарда ушул терапевт катары мен деле сизге ушул маселеде жардам берүүгө даярмын. Ошто же ошко жакын жерлерде болсоңуздар, көрүнгөнгө келсеңиздер болот, Алтыргай жатып дарылансаңыздар деле болот. Узагыракта болсоңуздар, анда албетте телефон аркылуу кеңеш алуу мүмкүнчүлүгү сиздерде бар. Эми симптомдорду негизинен айтып өттүм. Ошол өйдөдө айтылгандай, балким ага кошумча дагы тез чарчоо болушу мүмкүн сизде, дармансыздык болушу мүмкүн. Жана ушул сыяктуу кошумча белгилер болот. Анча-мынча кузушуңуз дагы мүмкүн. Жана жаман жери, ушул 12 сезгенден кийин, 12 ал уйку безди дагы сезгентип коюшу мүмкүн. Панкреатит деген оору келип чыгышы мүмкүн. Түздөн түз таасир этип койсо, жанаша жаргашкан органдар булар. Анан көп эле учурда 12 өзү сезгенбейт. Эң обалы ашказан сезгенет, анткени ашказанга Helicobacter pylori микробу түшөт. Жана ал 12 жакын пилорический отдел деп коет, ошол жеринде жайгашат. Жана ал ошол жерин сезгентип,
ашказандын өйдө жагында эле сезгентет, ошол эле учурда 12 илечегинин башын булбит кылып, 12 илечегинин эң жогорку бөлүгүн сезгентет. Андан ары 12 илечеги жалпылап сезгенет. Ошол себептүү көп учурда ошол ооруканага жатканда деле же болбосо үй шартына дары жазып бергенде деле жалпылап гастродуоденит деген диагноз көбүрөөк коюлат. Анткени бул эки орган чогуу сезгенишет. Жана бул нерсе сизди чочутпашы керек. Анткени эки орган сезгенсе деле ар бирине өзүнчө дарылар жазылбайт. Анткени экөөнү тең ушул бир дарылануу болот. Мисалы, кислотаны азайтуучу дары ашказанда дагы дарылса, ошол эле учурда 12 илечегиге да шыфа болот. Анткени сезгенип турган учурда 12 илечеги анга түшкөн туз кислотасы азыраак болуп турганы албетте жардам берет. Таблеткалар тууралуу бул жерде сиздерге сунуш бере албаймын. Анткени бая айтканымдай, сиз өзүңүзгө диагнозду коюп, мен айткан дарыларды иче баштасаңыз, балким бул оору сизде жок болушу мүмкүн. Биринчиден, экинчиден болсо, ушул оору сизде бар болсо деле, балким өнөкөт кошумча дарттарыңыздар болушу мүмкүн. Мисалы, боордо же болбосо бөйрөктө кандайдыр оорулар болуп калса, мен сунуштаган дарылар аларды катуураак сезгентип коюшу мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө врач менен кеңешип, андан кийин гана дарыланган жакшы. Бирок диета тууралуу айтып койсом боло берет. Анткени кээ бир учурларда дарыгерге балким бир жумадан кийин, балким бир айдан кийин гана бара алаттырсыз. Ошого чейин ушул диета сизге жардам берип турушу мүмкүн. Ошондуктан 12 илечеги ооруганда кандай диета кылабыз? Эң негизги нерсе, биринчи ушул аткарышыңыздар керек болгон нерсе бул ачка жүрбөө керек. Сөзсүз түрдө бир күндө 4 жолу тамактанасыздар. Жана сааттарга бөлүп койсоңуздар болот. Мисалы, эртең мененки тамак 8-де болсо, 12-де обед, саат 4-төрдө дагы бир жолу тамактанасыздар. Кечки тамакты өтө эрте кылып койбой, 8-9дарда жесеңиздер болот. Балким кээ бир учурларда 5 жолу жесеңиздер деле ашыкчалык кылбайт. Бул биринчи эреже. Экинчиден, биз ошо баарыбыз эле билген зыяндуу факторлордон ушул организмди коргош керек болуп калат. Бул зыяндуу тамак аштар, фастфуд, трансжир, колбаса, сосиска, майонез, кетчуп сыяктуу баарыбыз жакшы билген зыяндуу азыктар. Ушулардан өзүңүздү сакташыңыз керек. Газдалган сууларды ичпей турушуңуз керек. Жана тамак аш боюнча албетте бардык эле тамактарды ушул чыгарып салууга болбойт. Анткени энергияга муктаждык бар. Ушул себептүү адатта жеп турган тамактарыңызды жей бересиз. Бир гана ушул камыр тамактарды бир аз чектеп турганыңыздар жакшы. Анткени орган өзү кыйналып иштеп жатканда камыр тамактын сиңиши дагы кыйыныраак болот. Ооруну андан бетер сезгөнүнү күчөтүшү мүмкүн. Ошондуктан камыр тамакты колдон келишинче жебей турасыздар же өтө аз жейсиздер. Жана мисалы коюу тамак жеген учурда нан кошпой эле жеп турсаңыздар дагы жакшы болот. Анан жалпысынан сиздерге айткым келген маалыматтар ушулар. Сөзсүз түрдө кылдат болуңуздар. Эгерде азыр айтылгандар боюнча сизде күмөн көбүрөөк болгон болсо, өзүңүз үчүн бир күндү арнап текшерилип кое бериңиз. Текшерилүү эмнелерден турат? Биринчи кезекте ушул балким дарыгерге барбай туруп, шланг жутканы барсаңыздар деле боло берет. Анткени ал сизге диагнозду тактап берет. Бул негизги ушул диагнозду коюудагы негизги жардамчы фактор. Эгдоскопия деп коебуз. Ал 12 илечегини, ашказанды жана кызыл өңгөчтүн ички ушул челик кабыгынын абалын жакшылап көрүп берет. Бул бир. Андан сырткары общий анализ кровь деп коебуз. Кандагы негизги ушул форменный элементтер деп коебуз. Гемоглобин, эритроцит, лейкоцит, эозинофил. Ушулардын баарын аныктап берет. Ушулардын негизинде сизге диагноз коюлат. Жана дарыланууну баштайсыз. Дарыланууда эгерде сизге
үчтөн ашыктары жазылган болсо дагы эч убакта буга тынчсызданбаңыздар. Анткени жок дегенде дуанетинг болсоңуз, жок дегенде сизге 4 дары жазылыш керек. Эгер 4төн аз дары жазылган болсо, демек диагноздо кемчилик бар. Диагноз эмес, дарыланууда кемчиликтер бар деп ойлой бериңиздер. Жана бул эң аз дегенде 1 айга созулат дарылануу. Дагы бир нерсени айтышты унутупмун. Ошол шланг жуткандан сырткары, кандан анализ тапшыргандан сырткары дыхательный урезный тест деген анализди дагы тапшырып коесуздар. Эгерде оорунун себеби хеликобактер пилори болсо, аны дагы жок кылууга аракет кылабыз. Сөзсүз түрдө жок дегенде ушул 2 антибиотик жазылат. Жана ошол негизинде хеликобактерден кутулабыз жана айыгабыз. Маалыматтар сиз үчүн ошо пайдалуу болмосо, сөзсүз түрдө сизге жакын адамдарга дагы бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Комментарийге ошол мен айтпай калган балким суроолор сиздерде калган болсо, жазып кое бериңиздер. Ошолордун негизинде балким 1 айдан кийин, балким узагыраак убакыттан кийин дал эле ушул теманын өзүндө башка видео материал чыгарышым мүмкүн.